Жеңиш мырза, сиз азыр бул прокурорлор окуган обвинительный актты окудуңуз. Анан эмне дей аласыз ушул боюнча? Эми бул толугу менен абсурд да. Толугу менен бул токулган жомок. Эптеп ушу Жеңиш Мулыкмановдун оозун жаап, бийликке кайшы айткан, оппонент болгон адамды тыюу болгон да. Эми мен айтып берейин, бул иштин өзгөчөлүгүн. Мен эми өзүмдү дагы актап жетишебиз, өзгөчөлүгү эмнеде? Октябрь окуялары боюнча ишти козгоонун өзү туура эмес. Себеби 4-нөн 15-октябрга чейин, 9-октябрга чейин бийлик болгон эмес. Сооронбай Жээнбеков жана башка баардыгы качып кеткен. Бул биринчиден, экинчиден октябрь окуялары боюнча эң биринчи күнөөлүүлөр Опунбаев жана Кашкар Жунушалиев бүгүн иште жок. Алардын өзүнчө өндүрүшкө алды деп койду, бирок ишке алынган жок. Үчүнчү өзгөчөлүк. Октябрь окуяларында каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин иши жок. Башка айтканда Үмүтбектин иши мына 105 том турбайбы? 105 томдун ичинде өзүнчө көрсөтүлгөн. Значит, Үмүтбектин иши каралган. Бирок эмнегедир ал бул иште жок. Үмүтбектин иши боюнча мындай кылып атышат да. Октябрь окуялары боюнча өлгөн адамды өзү өлгөн кылып, гранатаны өзү милиция кызматкерлеринен тартып алган, өзүн өзү жардырган жана өзү күнөөлүү өлүмүнө деп ошого алып келет. Бул башка айтканда октябрь окуяларынын макамын жокко чыгаруу. Бул революция болгон эмес. Бул жөн эле эл көтөрүлүп барып эле анан азыркы бийликке келип калды дегенге алып келет. Дагы бир чоң нерсе, мына карасаңыздар, 105 томдун 3-чү томунан баштап 90-чы томго чейин 50дөн ашык 100гө жакын адамдын арызы бар. Опунбаев, Кашкар Жунушалиевди ар бирин 2 миллион сомдон айыпка жыгып, теги кылмыш жаза кодексин менен жазага тартып берилген деген. Бирок эмнегедир Жунушалиев менен Опунбаев издөөгө да алынган жок. Издөөгө да алынган жок. Бул иш боюнча каралбай калды. Эми ушул бүгүн соттук процессте айтпадыбы судья өзү? Эгерде арыз жазгандар болсо, пострадавший, жабыркагандар, анда сотту кайра тергөөгө жиберсе болот деп. 100гө жакын адамдын арызы турат иште. Бирок иш артка жылган жок да. Бу жерде бир гана нерсени мен айтам, 9 адамды бекитип коюшкан. 9 адамды. Ушул 9 адамды мына менин колумдагы обвинительный акт, ар бир уведомление. Жөн эле копи-паст кыла берген. Эми компьютер жакшы билгендер түшүнөт. Копи-паст кыла берген да. Меникин Темирлановдун Курсан Сатаровичтин баарын. Эми күлкүм келет да. Дагы бир чоң бир жаңылык бар. Мисалы карап турсаңар, 373 миллион сом деп ис коюп атат мага. Бу жерде Бишкек шаарынын мэриясын басып алып турмун, музейди басып алып турмун, Минфинди басып алып турмун, баардык жерин. Бирок ушул эле 105 томду прокуратурага ишенбөөчүлүк көргөзбөдүкпү? Мына турат, урматтуу коомчулук. Мына карасаңар, дело по Свердловской администрации, захват, допрос свидетелей. Аттарынан бери турат. Нурбаев басып алган, мисалы мэрия боюнча да, Кыргыз алтынды Туманов Алмаз басып алганы боюнча, Ленинский райадминистрацияны Эмилев басып алганы боюнча, мэрияны Куяналиев басып алган боюнча турат. Ар бирөөнө баягы чыгымдар коюлган. Бирок Куяналиев дагы, Туманов дагы, Макты дагы толтур адамдар бар. Бирөө дагы сот залында биз менен жок. Бул эмне, например, Жапукеев мисалы тиги прокуратуранын басып алган. Мисалы прокуратура боюнча Жапукеев басып алган, алар боюнча жок. Бул баардык басып алынган мамлекеттик мекемелердин баарын көрсөтүшкөн. Ушул жакта келтирилген чыгымдарды илип атат, мисалы мага да 373 миллионду. Бирок ушул эле мекемелер боюнча, ушул эле биздеги токулган токтомдордо турат. Кимдер басып алган боюнча. Алар эч кандай жоопко тартылган жок. Аларга каршы көрсөтмөлөр берилген, бизге илип атышат. Эмнеге? Анткени ушул иштер менен отуруш керек болчу. Ушул иштер менен басыш керек болчу. Жеңиш мырза, жана курал жарак боюнча көрсөтүп, канча курал жарак жоголду жалпы? Бу жерде мага да 257-чи беренени коюп атышат. 257-чи берене абдан оор берене да. Бу жерде мисалы мынтип атат. ГОБДД, БВМВДКР, ГКНБ 9-чу управление, ГКНБ центральный аппарат. Бу жерден эми мен жалпысынан өзүнчө жазып берем, Facebookка бүгүн чыгарам. Канча курал жарак жоголгон, канча курал колдонулган. Тынчтык митингин баягы таркатуу боюнча канча ок дары коротулган. Жана ушу жоголгондун баардыгын азыр мисалы бизге илип атат. Канча курал көрсөтүш жалпы? Жалпы мен жалпылап туруп айтып берейин, бир 1000ден ашык, абдан көп. 9000ге жакын тиги ок дары бар.
1,5 миңден ашык куралдар бар. Андан тышкары жанагы защитный щиттер бар, шлемдер бар. Эми ушунун жоголгондун баардыгын мага илип атышат да. Маселе мындай да. Мисалы, 257 берене эмне деп атат? Организатор преступлений, хищения или вымогательства огнестрельного оружия. Демек, Кашкар Жунушалиев менен Опунбаев жана мурунку жетекчилер огнестрельное оружияны колдонгула деп берген экен да. Ушул беренени мага коюп атышат да. Это же абсурд же. Эми ушул нерселер менен булар чыга баягы статьялар коюп алып, өзүлөрүнүн абийирин ачкантат да азыр. Толугу менен ачат. Негиш мырза айткансыздан, сиздерге ушул обвинительный эмне ким менен кошот сизде? Бул жерде мисалы мынтип атышат да. Эң негизги обвинительный акта Курсан Асанов Сатарович, анан Темирлан Султанбек үчөөбүздү. Эми ушул жерде мен айта турган бир нерсе бар. Мисалы бул жерден баарын эле көчүрүп эле коюп атышпайбы? Saat 8:30 дейт Жеңиш Молдокматов, мына saat 8:30 Жеңиш Молдокматов Ак үйдүн алдына баргандагы сүйлөгөн, ана Курсан Асанов менен Темирлан Султанбеков элдин баарын ишип бар, Ак үйдү басып алган дейт да. Ошол эле жерде ушул эле бийликтин өзү чыгарган, ушул эле токтомдордун ичинде жазылган материал бар. Заключение судебно-политологической экспертизы деп турат. Баардыгыбызга чыгарган. Аерде турат Молдокматовдун оозунда сүйлөгөн сөзүндө бир дагы мамлекеттик басып алуу боюнча чакырык жок деп. Мүндө болгон эмес. Эптеп эле чаптак болгондо эми мындай да Курсан Асанов болгон эмес саат 8:30. Ал түштө келген. Темирлан Султанбековду мен түштө бир көргөм, меморандумга кол коюп, андан кийин көргөн эмесмин. Саат 8:30 деп атат. 8:30 Ак үйдү басып алып турду. Саат 8:30 Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Клара Сурункулова, министр болуп жүргөн Темирбек Асанбеков, Мирлан Жыйынчуроев, ушул баардыгыбыз чогуу меморандумга кол койгон партиянын лидерлери аянтта турганда эң биринчи Кубатбек Бороновдон маалымат келген. Качып кетип эле азыр чабуул башталат деп. Көп өтпөй, бир 5-10 мүнөт өтпөй, биринчи граната биз жакка чыгып. Биринчи граната. Мына ошондо аркы тараптан батыш тарабынан Сыймык Жапыкеевдер жүргөн, жанагы воротаны секирип. Ал жерде 7 менен 9 управлениянын балдар жүргөн экенби, МВДныкы. Өзүлөрү провокация кылып. А бизге граната жаралганда билесиңер да, Жанар Акаев бир оңбу сол бутунан жарат алып, ошол жерден анан баарыбыз туруп алып кыйкырып атканыбыз бар, качпагыла, атпагыла деген. А 8:30 булардын актысында басып алган деп атышат. Эми мунун баардыгы жалпы коомчулукка айтам, жөн эле неугодный деп коет го, бийликке жакпаган, бийликке сын айткан, бийликтин кылганы менен макул эместер, өзүнүн ою бар, өзүнүн позициясы барларды эптеп уже иш менен кармап туруш керек болуп атат да. Бабанов боюнча мисалы дагы бир берене бар. 9 октябрь боюнча 264 беренени коюп атат да. Мына бул жерде жазып атат. Атамбаев, Бабанов, Фарид Ниязов, Курсан Асанов, Султанбеков, Сагынбаев отурат. Кошулуп алып, провокация кылып, ошол жерден башламандык уюштурган дейт. Бирок Бабановдун иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ошон үчүн мен өткөндө соттон сурадым, айттым да, бул ишке тийиштүү баардыгын алып келип, Үмүтбектин ишин өзүнчө алып, аны өзүн өлдү кылбай, ушул ишке кошкула. Тиги Жабыркаган өткөндө аянтта тиги бул соттун алдында митинг кылышпадыбы? Октябрда Жабыркагандар, ошонун баарын алып келгиле. Могу томдордо каралган, арыз жазган тирүү адамдар, көзү куюлуп калган, колу буту жылынып кеткен, жабыркаган, оор жаракат алгандардын баары ишке кирсин. Аларды өзүнчө бөлүп койбогула. Ошондо адилеттүүлүккө жетебиз. Опунбаевди алып келсин, Жунушалиевди алып келсин, мына жерге башка бир эмес 3 президент алып келиш керек. 3 президент алып келиш керек. Ошондо адилеттүүлүк болот. Ошондо айтыш керек. Атамбаев сен эмнеге чыктың эле, сени ким чыгарды эле? Садыр Жапаров сен ким чыгарды эле, эмнеге чыктың эле? Бийликке кантип келдиң? Сооронбай Жээнбеков сен каякта эле? Деген суроолор коюш керек. Анан ортодон баягы сын айткандарды эле алып эптеп чампалап койгон туура эмес. Мен айтып атпаймынбы? Бул иш боюнча мага бир эле жол берген жок да. Эң биринчи мени камаганда 6 майда ГКНБнын зданиясын басып алды дешкен. Сотко алып келип турган өзгөртүшкө. Башламандыкты уюштуруп анткени өтпөй калды да. Кийин мен СИЗОдо отуруп, ачкачылык жарыялагандан кийин мага 9 октябрь боюнча ишти козгой калышты. Анан кайра бул иш сына баштаганда дагы 2 статьяны илип коюшту.
күлкүм келет. Бирок акырында айтам, октябрь окуялары боюнча кылмыш иши жакшы менен бүтпөйт. Себеби бу жерде үмүттүн өлүмү бар, бу жерде 1000ге жакын жаракат алган, жабыркаган адамдар бар. Мына үмүттүн дагы бир туугандары чыгып атат азыр. Президент квартирасын берип атканы менен айткан сөздөрү аткарылбай атат деп атат. Мына ошол эле жабыркагандар соттун алдына келип атышат. Биздин көзүбүздү ким дарылайт, колубузду ким берет депчи. Бул иш боюнча акыры чыныгы күнөөлөр соттолот. Негизи мен кайрылат элем да, октябрь боюнча ишти кыскартыш керек болчу. Прокурорго бүгүн айтканыбыз, сотко айтканыбыз, бул иш тергелген эмес. Бул иш эптеп эле мен сотто жөө келтиргенде Жеңиш мырза кечирип коюңуз, жогору жак монтуп атат. Айла жок деп мага кол койдурганга аракет кылып камашканда, ошон үчүн муну артка жөнөтүш керек да, тергөө менен токтотуш керек. Рахмат. Бул баары келсе мен эменин баарын чыгарам. Бар атта